салуучу эч кандай айтып бербейди бул. Каракол шаарынын 2025-2050 жылына карата генералдык планы талкууда. Буга байланыштуу Каракол шаардык мэриясы генералдык планды талкууга тийиштүү мекеме уюмдарды, шаардын тургундарын жана коммерциялык багытта иш алып бара турган баардык ишкерлерди талкууга катышууга чакырат. Талкуу учурунда келип түшкөн ар бир сунуш пикирлер боюнча жана киргизиле турган өзгөрүүлөр жана башка жагдайлар боюнча атайын түзүлгөн комиссия иш алып барат. Генералдык планды талкуулоо, сунуш пикирлерди кабыл алуу ар бир жуманын шейшемби күндөрү жүргүзүлүп, 3-декабрга чейин уланат. Бул 2025-2050 жылдын башкы планы болуп саналат. Ошондуктан бардык активдүү граждандарыбызды баары тең ушул талкууга катышып бериңиздер деп өзүм чакырып кетет элем. Бул 2050 жылга чейинки ген планыбызда бардык социалдык объектилер, жолдору жана келечектеги шаарыбыздын өнүгүшүнө болуп аткан багытталган бардык объектилер болгонуна байланыштуу ошолорду кызыл чектерин, жолдордун өзүнүн тартиптерин, өзүлөрүнүн куруп аткан келечектеги кайсы багытка өсүшүн, өнүгүшүн дагы талкууланып аткандан кийин баарыңыздарды ушул чакырып кетет элем. Талкууга активдүү катышып, өзүңөрдүн сунуштарыңарды берип, бул ген планыбыз бизге келечектеги Каракол шаарыбыздын паспорту болуп аныкталып аткандан кийин буга биз жакшы көңүл буруп беришибиз керек. Өзгөчөлүктөрү биздин ген план 2050 жылга чейин каралып аткан ген планыбыздын бул ички кольцевой жолдору жана сырткы кольцевой жолдору деп аныкталып атат. Булардын дагы бизге келечекте кереги өтө чоң болгонуна байланыштуу биз жаныбыздагы Ак Суу району менен да биргеликте ушу жолдорубуздун кандай жайгашканын жана тегерегиндеги нормаларына чейин карап отурабыз. Башкы планыбыздын бүгүнкү күндө талкуусу 3-декабрга чейин болот жана угуу менен биз сунуштарыбызды беришибиз керек.